Сүлүктү шаарында жергиликтүү жашоочулардын 60% шахтада иштейт. Алар 10 жылдап, айрымдары өмүр бою кенчи болуп эмгектенип, ак эмгеги менен үй бүлөсүн багып келет. Кенчилердин арасында Лейлек районунан жана облустун башка аймактарынан да келип иштегендер жок эмес. 10 жылдан бери ушу шахтада эмгектенем. Үй бүлөмдү багабыз жакшы ишибиз. Лейлектен каттап иштейсизби? Лейлектен өздөрү машина менен апарып келет. Жаңыдай конторго чейин спринтерде келебиз. Өзү директорубуз машина коюп берген. Машина алып келип, бияка чейин дагы алып келет. Сүлүктү шаарындагы Кызылбулак жоопкерчилиги чектелген коому суткасына 100 тоннага чейин көмүр өндүрөт. Тынымы жок шахтада жалпысынан 107 жумушчу эмгектенет. Кенчилердин коопсуздугун камсыз кылуу башкы максат. Мен өзүмдүн башымдан дагы өткөн, себеби мен 5 жыл ушул жерде проходчик болуп иштегенде, мен ушул бардык нерсенин бардыгына түшүнүп эме кылам да. Себеби мына азыр өзүңөр көзүңөр көрүп турат. Мына ар бир деталдар рам деп коет муну. Муну ушул биз казганда ушул кенчилер казганда негизинен кенчилер коет муну. Себеби бүт бардык өзүнүн коопсуздугу үчүн. Аталган шахта шаардагы ири кен казуучу ишканалардын бири. Анда көмүр казуу үчүн жалпысынан 50дөн ашуун атайын техника тартылган. Бул жерде жылына 16 миңден 20 миң тоннага чейин көмүр өндүрүлөт. Биздин көмүр өндүрүүдөгү темебиз бир жылга 16 миңден 20 миң тоннага чейин өндүрүлөт көмүр. Анан айрыкча мына коңшу Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Россияларга чейин экспорттолот да негизи. Эми дүң баада сатылганы 450 тыйындан сатылат. 450 тыйындан сатылып, ошондой болуп турат азыр. Сүлүктү шаарында 39 көмүр шахтасы бар. Жергиликтүү калкка жана социалдык объектилер үчүн жылына 11 миң тоннага чейин көмүр керектелет. Быйылкы жылы шахтанын жетекчилери тарабынан элге арзандатылган баада кара алтын сатылса, 236 аз камсыз болгон үй бүлөгө акысыз көмүр таратылган. Ошол 2020-жылга бизге жылда план каралат, жыл сайын 235.130 тонна каралган болсо, азыркы 11 айдын ичинде биздин көмүр өндүрүүнүн көлөмү 242 миң тонна аткарылып 104,4% түздү. Бул деген жакшы көрсөткүч болуп эсептелет. Анан баягы суммарный болгондо 464 миллион сомго сатылып, бул чыгарылган көмүрлөрдүн сатылуусу азыркы күндө Тажикстанга, Өзбекстанга, Казакстанга сатылууда. Андан тышкары биздин мына Баткен облусу, Лейлек району, Ош, Жалал-Абад, Бишкекчер. Ушул тапта кара алтындын тоннасы жеринде 1,5 миңден 3,5 миң сомго чейин сатылса, БК сортундагы көмүр 5 миңден 6,5 миң сомго чейин бааланууда. Жергиликтүү бийлик Сүлүктү шаары кыш мезгилине толугу менен даяр экендигин билдирди. Айжан Кубатбек кызы, Максатбек Акылбеков, Эрнест Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.